Манас эпосу кыргыз улутунун рухун даңазалаган түбөлүктүү маданий мурас. 1995 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясы тарабынан эпос адамзаттын маданий мурасы катары таанылган. Манасчы ал өз мезгилинен летописetse эс тутумдун уникуму. Миң жылдар бою кыргыздар манасты оозун озго өткөрүп, руханий өзөктү сактап келишкен. 1995 жылы ЮНЕСКОнун алкагында эпостун 1000 жылдыгы Кыргыз Республикасынын Талас жергесинде өткөрүлгөн. 1995 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун Манас эпосунун 1000 жылдыгын дүйнө жүзүнө жарыялады. Кыргызстан өзүнүн улуу мурасын эл аралык аренага чыгарды. 30 жылда Манас улуттар аралык маданий баарлашуунун платформасына айланды. 30 жылда жалпы 28 мамлекетте үзүндүлөр ыр түрүндө жана кара сөз формасында которулган. Илимдин объектисинде алынган 150 жылдык убакытта миңдеген илимий изилдөөлөр, ондогон диссертациялык иштер корголгон. Манас жөн гана көркөм чыгарма эмес, ал кыргыз элинин маданий коду, тарыхый изи. Анда байыркы көчмөндөрдүн улуу тоолорду жана талаалардагы цивилизациянын тарыхы, ата-бабалардын тили, нат-насили, дүйнө таанымы, биримдик менен эркиндиктин идеалы сакталган. 2019 жылы Манас улуттук академиясы мамлекеттик мекемеси түзүлгөн. 2022 жылы Кыргыз улуттук Манас театры мамлекеттик мекемеси түзүлгөн. жылдын 4 декабры Баку шаарында Манас Семетей Сейтек эпикалык училтеги материалдык эмес маданий мурастарды коргоо боюнча өкмөттөр арал комитеттин 8-жыйынынын чечими менен ЮНЕСКОнун адамзат маданиятынын материалдык эмес маданий мурастарынын репрезентативдүү тизмесине киргизилген. Көчмөн рухтун уланысы катары бүгүн Кыргызстан дүйнөлүк көчмөндөр дүйнө элдерине таанытып келүүдө.